Эмне эле герой болуп атасың? Эмне эле жанакы силердин жана Кубат деген жанакы жана Макалу Көкпар Исаев сенин партияңа эмне эле провокация кылып атат? Максим Бакиев келип кетти депчи. Ошондой шакалский движениеңарды токтотпойсуңарбы? Я. Эмне эле ошондой, эмне эле көрө албай атасыңар бир кишини? İştesin de нормально, iştеп берсин de. İштейм деп атпайбы, мен иштейм деп атпайбы, конкретно башын канжагага байлап туруп иштеп берем деп атпайбы. Эмне иштетпейсиңер, эмне эле ызы-чуу салып атасыңар, эмне эле чычалып атасыңар, эмне эле алдын ала эле эме паник болуп атасыңар, силердин тим эле жыргаткан конституцияңа боргоо болгонсуз, я. Жыргаттыбы ошо конституцияңар, жыргатты 10 жыл эмнени жыргаттыңар, эмнени айткылачы. 3 жыл эмне кылдыңар силер? 3 жыл, силер 3 жыл бир кишинин силер нанет силер 200'лүү сойкусуңар баарыңар, мен силерге кайрылып атам, сойкулар кеткилечи, эс алгылачы. Жоголгулачы вообще, жаштарга жол бергилечи конкретно, иштесин жаштар, эч жакка малынбаган. Анан кийин эле сен арак саткан жанакы доозуңду партиялаш кичине эле текшерип койсо эле эмне эле чычалып атасың? Эмне бизди эле текшериш керекпи, я? Көкпар, крокодил, мен силерге кайрылып атам. Эмне бизди эле текшериш керекпи? Эмне Атамбаевди мен мисалымдан мен өзүмө лично айтып берейинчи. Эмнеге мени бир жума текшерген керек болсочу, бир жума 10 жылдык бүт документтеримди текшерди, былтыр октябрда мына Койташ окуясынан кийин келип алып туруп жиберген мага жанакы военный прокуратура. Эчтеке тапкан жок, тапканда мени камап коймок ошолор, силер жыргамаксыңар да.